Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, кадырман калайык. Кайрадан мына дагы бир жыл өтүп, артыбызда калып, келечекте 2020 жыл келет. Мына ушул жылдар бизге эмнелерин берди, биз эмнелерди жоготтук. Ушу акыл чайып карасак, жаратканга чексиз шүгүрчүлүк келтиришибиз керек. Жоготканыбызга караганда тапканыбыз Кудайга шүгүр көбүрөөк. Биз келечекке жол алдык. Жерибиз чайпалган жок. Элибиз төгүлгөн жок. Мына ушунун өзүнө шүгүрчүлүк келтирип, тооба деп жашай турган замандарда турабыз. Азыр бардык үйлөрдө дастаркондор жайылып, ак нандар, боорсоктор, бүтүндөй шириндиктердин баары жайылган мезгил. Ар бир үй бүлө ушул мезгилде келечектен жакшылыктарды үмүт кылып, жаратканга жалбарып, үй бүлөдө балдардын, небере чеберлердин амандыгын, алыста жүргөн бир туугандарыбыздын 6 санын амандыгын, жадырап жайнап кайрадан арабызга келип кошулууларын, ооруп жаткан азаматтарыбызга шыпа тилеп, ошолордун даба берсин деп жаратканга жалбарып, балдарыбыз болсо, аларды аман койсо, аман өстүрсө, көкүрөктөрүндө иман, жүрөктөрүндө инсап болсо дегендей жакшы изги тилектер менен ата-энелер керемет ойлорун, тилектерин камдап турган мезгил. Бул ата-бабаларыбыздан калган салт болбосо дагы, кандайдыр бир жыл мерчеми, мезгилдин өлчөмү катарында калып калса керек. Дайым жакшылыкка караганда үмүттөрдү менен жашап келебиз биз. Ошол үмүттөрүбүз келе жаткан жылда акталган болсун. Ар бирибиздин ден соолугубуз бекем, үй бүлөбүз, эли жерибиз, асманыбыз ачык болуп, маңдайыбыз жарык болуп, жерибиз бүтүн болуп, эч бир өлкөнүн көзүн карабаган, эч бир элден кем болбогон, келечегибиз кең, телегейибиз тегиз болгон касиеттүү кыргыз эли болуп, келечекте миңдеген жылдар бою жашай турган күндөрүбүздү насип эткен болсун. Ар бирибиздин үйүбүзгө бакыт консун, тынчылык болсун, аманчылык болсун. Эң негизгиси эч качан элибиз чайпалбасын, жерибиз кемтилбесин, элибиз аман, жерибиз бүтүн болсун. Бар болуңуздар.